Эгер сонун бизнес болсо, эмнеге ийгиликке жеткендер өтө көп эмес деген суроо беришет кээ бир адамдар. Бул суроолор кимдин суроолору? Мен көбүнчө кимдерге жооп берем? Чубага кайрылуу эмес бул бөлүгү болгону кошумча маалымат болуп кетип атат. Кимдерге? Комментарийлерде тармактык маркетинг андай, мындай, тигиндей деген адамдарга жооп болуп калсын деп бул ойлорду, пикирлерди айтып кетип атабыз кошо. Жана ошондой эле Чубага дагы жана көптөгөн алымдарга бул кошумча маалымат, кандайдыр бир пикир, сын пикир айтканда ушуну эске алып маалымат берсин деген максатта ушул суроолорго жооп берип кетип атабыз. Статистика боюнча жаңы ачылган бизнестердин, жаңы компаниялар, жаңы ишкерлердин 95% алгачкы 5-10 жыл ичи банкрот болушат экен. Бул дүйнөлүк статистика. Кыргызстанда да ошондой. Бул тармактык маркетинг компаниялары эмес, деги эле бардык компанияларда ушундай экен. Сиз бир бизнес ачсаңыз дагы ушул нерсеге дуушар болот экенсиз. Эсиңизде болсо, мен айтып кеттим, 7-8 бизнес ачтык, ошодон бирөөсүн алып калдык, калганын жаап салдык. Кээ бирлери банкрот болду, кээ бирлерин келечегин көрө албадык, кээ бирлери кичинекей чакан бизнестен чоңой болушун түшүндүк. Биз чоң бизнестин ээси болгубуз келгенбиз. Тармактык маркетингде иштегендердин 20 гана пайызы акырына чыгат, ийгиликке жетет. Көбүнчө бул тармактык маркетингдин күнөөсү эмес. Мына кадимки бизнесте бул бизнестин күнөөсү эмес, бул ишкерлердин жасаган каталарынын айынан. Жана базар ошол продукция же кызматка даяр эмес болгондуктан банкрот болушат экен. Тармактык маркетингде деле ушундай болушу мүмкүн. Ошону менен бирге ишкерлердин аягына чыкпаган себебинен 20% гана жетет экен, 80% ийгиликке жете албайт экен. Эмнеге? Тармактык маркетингде эмес бул. Деги эле бизнес дүйнөсү ушундай экен. Көрдүңүз, мына кадимки бизнесте 95% болсо, тармактык маркетингде 80% жетпей атат. Бирок аягына чыккан сөз түрдө тармактык маркетингде дагы ийгиликке жете алат. Анткени кадимки бизнесте сиз ай сайын ишиңиз алдыга кетпей атса, ай сайын аренда төлөшүңүз керек болот. Ай сайын сиз минуска кетесиз. Тармактык маркетингде сиз эгерде офис ачпасаңыз, бирөөнүн офисинде иштеп аткан болсоңуз, ай сайын минуска кетпейсиз. Көпчүлүк учурда, бардык эле учурда деп айта албайм, көпчүлүк учурда. Эмнеге кадимки бизнес ачкандар көп, бирок банкрот же жаап койгондор да көп. Бул нормалдуу көрүнүш кадимки бизнес үчүн. Жаап койду, банкрот болду, бул нормалдуу көрүнүш. Жасай албадан, бизнес кыйын нерсе да деген ойдо болушат. Анан бул кадимки бизнесте адал дейбиз дагы. Тармактык маркетингде азыраак адам банкрот болуп атат. Банкрот болгондор жок эсеп атат, бирок муну арам деп атабыз биз. Кадимки бизнесте иш баштоо үчүн 100 миң, 50 миң же сом же доллар акча менен иш баштоо керек. Бизнестин чоңдугуна жараша, жана чоң тобокелге барыш керек, бир нече жолу барыш керек болот. Банкрот болуп 100 миң, 200 миңге долларга же сомго банкрот болдум деген бул көнүмүш сөз. Көнүмүш нерсе бул көпчүлүк адам үчүн. Бизнес кыйын нерсе. Макул. Бизнес жаман. Мына көрдүңбү? Тиги компания, сен иштешкен компания, мына сен ошо Мегаком иштеш, бизнес ачтың эле. Көрдүңбү? Жаман. Мегакомго кошулбай экинчи деп эч ким айтпайт. Же Шорон мына ушул жерде өкүлчүлүгүн ачтың эле, көрдүңбү? Шоро сени алдайт деген сөз айтпайт. Болгону кыйын иштешет. Жана жасай албадым деп нормалдуу карашат. Жана бул адал деп эсептелинет. Тармактык маркетингде болсо 2000 сомго, 200 сомго банкрот болсо, же 10 миң, 20 миң сомго банкрот болсо, дароо алдайт экен, компания жалганчы экен. Тармактык маркетингде акча жок, алдашат, эптеп эле акчаңы алышат деген сөздөрдү айта башташат. Ушул туура объективдүү көз карашпы? Ушул адамдар 200 сомго же 2000 сомго банкрот болуп калган үчүн арам болуп калтабы? Ал эми кадимки бизнес адал болду деген калып калтабы? Анда кадимки бизнести да арамга чыгарбайлыбы? Ушундай туура болот. Бизнестердин бардыгы арам болот. Кээ бир чындыктарды айтып кетсек, биздин оюбузча, эгерде продукция өтө кымбат болбосо, анда бул адал. Кээ бир компаниялар бар, чет өлкөдөн чыккан, ал чет өлкөдөн бизге кымбат продукциясы менен келет. Ал компаниянын продукциялары биз үчүн кымбат болгондуктан, адамдар аны көтөрө албагандыктан, адамдар кыйналып калат дагы, ал продукция кардар табуудан кыйналышат. Ошол мезгилде көпчүлүк адамдар банкрот болуп калышы мүмкүн. Же болбосо акча таппай кыйналып, минуска кетип калышы мүмкүн. Көпчүлүк сабактарга катышам, көпчүлүк бизнестер аракеттер жасайм деп атып, минуска кетип калышы мүмкүн. Ошол себептен продукция өтө кымбат эмес, элдин чөнтөгүнө ылайык болсо, өзгөчө чакан шаарларда, кичинекей шаарларда бул өтө чоң ролду ойнойт. Ошондой болсо, Кыргызстан кичинекей мамлекет болгондуктан, Кыргызстан үчүн да бул чоң ролду ойнойт. Өтө кымбат болбосо, анда бул адал деп эсептейбиз биз. Бизнес баштоо үчүн көп акча киргизүү маселеси жок болсо, 100 миң, 50 миң деген акчаларды 20 мүмкүн болсо 20 миң, 30 миңди да этият болуп сунуштаса, анда бул компания адал деп эсептейбиз. Көбүнчө бизнес баштоо үчүн 2 миң сом, 3 миң сом, 5 миң сом, 10 миң сом жетишелик болсо, анда бул бизнес адал деп эсептейбиз. Жана катталуу үчүн 500 сом, 100 сом бериштин кереги жок. Акысыз болсо дагы көбүрөөк адал деп эсептесек туура болот экен. Өзгөчө тажрыйбасы жок, билими жок, түзүлгөн уюму да жок, мына кардарлары жок азырынча. Адамдары жок болуп туруп, карыз ал деген маселе коюлса, анда бул адал болбой калат. Андай маселе коюлбаса дагы адал деп эсептейбиз биз. Астыбыздагы адамдар биздин күнөөбүздөн зыян тартып калбаса, анда бул адал деп айтсак болот экен. Мына ушул көз караш менен карасак, тармактык маркетинг адал
деп айтса, ушул ой туура деп эсептейбиз. Ал эми экинчи, үчүнчү, төртүнчү адамдан түшсө бул арам деген бул. Анда чоң бизнестердин бардыгы арам дегенге барабар. Чоң бизнестердин баарында көрдүңүз 3-4 адамдан акча чөт. Продукциясы чындап зыяны жок болсо, адамдардын проблемасын чечип берсе жана адамдарга пайдалуу болсо, ошол адал. Бул ойлордун көпчүлүгүн Чубак ажы деле айтып атат. Болгону 3-4 адамдан деген сөз ашыкча болуп калат, туура эмес болуп калат. Бул жаңылыштык болуп калат. Бул сын пикир эмес, бул болгону профессионалдуу суроолор жана профессионалдуу көз караш, жана профессионалдуу так туура маалымат берип кеттик. Бул маалыматты кандай, эмне кыласыз, эмне деп айтасыз, эмне деп пикирге, кандай пикирге келесиз, бул албетте сиздердин өзүңүздөрдүн оюңуздар. Муну мен эсинсе кыла албайм. Болгону сиздерге так маалымат берген аракет кылдым. Алымдарга, Чубак ажыга бул видео жетүүсүнө жардам бериңиздер, сураныч. Мүмкүн болсо классты басып коюңуздар. Видеону бөлүшүп коюңуздар жана менин каналыма эгерде менин видеолорум кызык болсо, менин сөздөрүм кызык болгон болсо, жана бизнес темасында, жакшы жашоо темасында көбүрөөк, ийгилик темасында көбүрөөк сабактарды алгым келет десеңиз, анда YouTube'да каналыбыз бар, мына Мирлан Батырханов кыргызча деген каналга подписка болуп коюңуз, катталып коюңуз. Пикир суроолоруңуз болсо комментарийлерге жазсаңыз болот. Сураныч, сөгүнүү, бизди кемсинтүү сыяктуу ойлоруңузду жазбаңыз, суранып кетебиз. Анан сөгүнүү дегендер болбосун. Эми мен ойлойм, ислам динине жакын адам, иман жолунда жүргөн адам андай сөздөрдү жазууга туура эмес болуп калат. Эгерде биздин сабактар кызык болсо, эмнеге досторубуз жана айланып чөйрөбүз ийгиликке жетүүбүзгө каршылык көрсөтөт жана достордун терс таасири деген видеобузду көрүп кетсеңиздер болот. Ошондой эле ийгиликтин киллери болгон комфорт зонасы жөнүндө, жалкоолук, коркуу, утулуу сыяктуу темада көрүп кетсеңиз болот видеолорубузду. Мен өзүм ишенбейм, кантсем болот деген видео сабагыбызда көрүп кетсеңиз болот. Мен ойлойм, жашоодо бул сабактын көпчүлүгүңүздөргө пайдасы тиет деп ойлойм. Максатыбызга кантип жетсек болот жана ийгилик жолунда убакыт жетишпей атса деген сабакты көрүп кетиңиз. Убакытты туура пайдалануу жана убакытты бекке кетирбей, намазга жана башка көпчүлүк пайдалуу иштерге таба билүү жөнүндө сабагыбызды көрүп кетиңиз. Кыялдарды орундатуу, кантип койгон максатыбызга жетсек болот. Ушул боюнча жакшы кеңештер, жакшы сабактарды көрүп кетсеңиз болот экен. Анда эмесе, көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Сиздер менен Мирлан Батырханов болду. Сиздерге биз адал Алла жолунда болуңузду каалап кетебиз. Көрүшкөнчө кош болуңуз.